Негизи менин ушул жашоом, анын ичиндеги бир күндүк жумушум мен өзүмдүн бейтаптарым менен байланыштуу да. Ушунун баары менин жашоом, менин турмушум. Ержан сүйүп калдым да. Ержан сүйүп калдым да. Ержан сүйүп болду. Өзү турган бар. Баары жакшы. Даже фильм тартып өзү жазып. Ошондой болот. Жаман көрбөйт. Биз эч качан ооруларды жаман көрбөйбүз. Бейтапты эмне кылыш керек дегенде, биринчи бейтапты сүйүш керек деген лозунг бар да. Бейтапты сүймөйүнчө өзүңдүн ата энеңдей, өзүңдүн балаңдай, өзүңдүн бир тууганыңдай, өзүңдүн жакын адамыңдай сүйүү мамиле кылсаң, ошончолук сага да Кудай жакшы шыпа берип, жакшы жыйынтык чыгат. Эми өзүңүздөн зависит этет. Активный болушуңуз керек. Кыймылдап, макулбу? Балдар айтат, тургузуп бастырып, анан үйгө кетиребиз. Макулбу ата? Сизге бир рахматчылык айтайын деп чакырдым. Себеби баардык больницалар анын ишине башы дейишип. Дарыгерлер өтө боорукер болушат. Өчө сезимтал болот. Ушул оор нерселерден баардыгы жүрөгү менен өткөрөт. Антпесе дарыгер жакшы дарыгер боло албайт. Ачыласыңбы? Ачканда айтпа. Сызга турай. Давай, не будем трогать сегодня, давай. 2 күндөн кийин. Все, кайра артына жаткызып. Якобы без патологии деп жүрүшкөн. Анан бизге келип тоже тарттыр, анан муну тарт. Немене түшкөн. Не больно это? Вот это на какую ногу хромаешь? На правую ногу, да? А тут не больно? Мээрими төгүлүп турса, жан дүйнөсү менен ошол ар бир пациентке күйүп турса, аларды өзүнүн жүрөгү аркылуу, сезими аркылуу өткөрүп турса, албетте Кудай да болуп шыпа берип, жана биз айткан бейтаптар тезирээк сакайып чыгышат да. Кыймылдатсаң тутту. Бияқты кыймылдатыңыз. Бияқты кыймылдатыңыз. Кыймылдай? Кыймылдай. Адам жатканда бир ойлор келет го. Ошо ойлогондо биринчи эртеңки операция пландарды. Ар бир операциянын өзүнүн планы болот. Өзүнүн жанагындай хронологиясы болот. Эмнеден баштайм, эмне кандай болот, кандай бүтөт. Жасап атканда операция учурунда кандай жанагындай оор бир шарттар болуп калышы мүмкүн. Ошондо кандай жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Ошондо кантип чыгып кетиш керек ошол жагдайлардан. Ушул нерсеге чейин деталь, ар бир деталына чейин, мелочуна чейин, майдасына чейин ушул ойлонуп, анан пландарды түзөм. Жакында ошол каргашалы чоң окуя болду да. 50-те нанар болбосун, шакыттардан болсун. Өкүнүчтүү жаш 30-тан ашкан жарандарыбыздын арасында жаш бала, жаш кыздар каза болду.
Ширактан 2 осколканы алып чыкты, металлический осколка, Нордианадан. Ал ошол жанагы малоберцовый нерв деп коет, ошого барып такалып калган экен, кичине буттарына басканда, кыймылдаганда нервти өйкөп, ооруп аткан да. 2 осколканы таап, алып койдук, эми Кудай бурса, баары жакшы болот. Кайгылуу, өкүнүчтүү мындай бир оор окуяда баланы жоготуш бул өтө оор. Мен аны түшүнүп турдум, энеден, жанагы эжесинен, эми деле жаш 12-де экен эжеси. Албетте өтө кайгылуу нерсе. Себептегенде күнүнө билесиңер 5-6-дан 10-12 чейин операция жасайм. Анан оор операцияларым ар бир күнү болот. Бардыгы эле операциялар тең бирдей боло бербейт. Оор операциялар күнүнө болот. Ошон үчүн мен ооруларды, анан операцияларды оор жеңил деп бөлбөйм. Ар бир операцияга ылдаттык менен өтө чоң маани берип, менин столумда анатомиялар турат, скелеттер турат, ошолорду карап, бир чыйра даярданып, анан операцияга кирем да. Өтө серьезный, маанилүү нерселер да. Адам өмүрү, адамдын тагдыры, анын жашоосу, келечеги, анын артында үй бүлөсү бар, бала чакасы бар, ата энеси бар. Эми жаңылып же болбосо бир ушул пациентке бейтапка бир зыян келтирүү деген Кудай сактасын, андай болгон эмес да.